Ассаламу алейкум туғандар, қалайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 10 июль 2023 жыл мен Бишкек шары Кызыл Аскерде жүрөм туғандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер День Сиопин жана Месароша көчөсүнүн кесилишинде турам туғандар. Ошол жерден бир аз эле түштү карай бассаңыздар, оң тарапта Орозова көчөсү 170-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Анан бул жерге чейин көптөгөн эле автобус маршруткалар келет туғандар. Шаардын бурч-бурчунда автобус, маршрутка, троллейбустар менен бара аласыздар. Бир аз башка карай жүрсөңүздөр, Кудай берген Дордой Моторс базарлары, бир аз чыгыш карай жүрсөңүздөр, Шлагбаум Ош базары жакын. Так, дагы эмне маалымат? Бул Месароша көчөсүндө мектеп, садиктер ушул көчөдө жайгашкан, жана ушул көчөнөн деле 166 маршрутка жүрөт туғандар. Эми барып мен калган маалыматты бир жекеден берейин. Сиздер күн сайын Бишкек шаары Чүй областына сатылуучу үй квартираларды көрүңүздөр. Келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү туғандар. Дарек Орозова көчөсү 170-даректе жайгашкан. Кызыл Аскер болуп калат. Мынакей көчө тараптан көрүнүп дарбаза. Анан мектепке жол барып келген аралыкта мектеп садиктери бар экен туғандар. Видеонун башында айткандай, Дордой Моторс, Ош базары, Кудай берген базары, Шлагбаум бары жакын. Ал бул мынакей короосу, жерин аянт 6 соток. Бул жакта узун турасы 12-11 болгон үйүбүз. Стенасы бышпаган кирпич, төрүндө склад, баня, бул жакта гараж, арт тарабында 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү квартиранттар үчүн салынган үй дагы бар туғандар. Мынакей алды тарабы кенен, чегаралары бары тосулган. Кызыл китебинде 6 соток, фактически 7 сотоктай бар экен туғандар. Дагы эмне маалымат? Ал тарабында мындай чоң жаңгак багы, машина койсоңуздар, кенен бир 2-3 машина кенен баткандай жер туғандар, гаражы. Бул жактан мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги жайгашкан. Азыр сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Так. Окей. Бул үйүбүздүн кире бериши, прихожка. Ушул жерде мынакей отопление котелу жайгашкан. Андан ары бул жакта коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Раковина орнотулуп, суу чыгарылып бул жерге туғандар. Отоплениянын чугунный батареялары. Оң тарапка карай кирсек, бир бөлмө, мындай тамактануучу бөлмө, жана кухня экен. Вытяжка орнотулган, батыш тараптан пластик терезе, полдор жыгачтан болгон пол, жана раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Андан ары сол тарапка карай кирсек, дагы бир мындай спальный бөлмө. Күн тарабынан, түштүк тарабынан терезе орнотулган, потолок гипсокартон, полдор жыгачтан болгон пол туғандар. Мынакей. Так. Андан ары бул жакта дагы бир мындай балдар бөлмөсү, чыгыш тараптан терезе орнотулуптур. Мынакей. Бул зал туғандар. Чыгыш тараптан терезе, полдор жыгачтан болгон пол, отоплениянын батареялары. Ушундай. Эми короосуна чыгып да калган маалыматты бир жекеден берейин сиздерге туғандар. Андан ары туғандар, мынакей бул жакта гараж. Стенасы бышпаган кирпич экен гараждыкы деле. Баня, склад, жана 3 бөлмөдөн турган времянка туғандар. Складдын ички тарабы. Жана бул жерде стяжка коюлган, бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү туғандар. Бул мынакей 3 бөлмөдөн турган времянкасы. Киргенде мындай бир бөлмө. Оң тарапка карай жүрсөк, дагы бир бөлмө жайгашкан. Төрүндө дагы бир бөлмө мынакей туғандар. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабы, бул түштүк тарабынан көрүнүшү, жана эң эле түштүк чегарасы бул заборго чейин, үйдүн шытырындагы жатканы туғандар.
Ошондай. Так, бул үйүздүн баасы $70,000 сурап атыптыр үйелери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсител деп калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул видеосуна чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.